Assalamu alaikum урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мана ушак кетчиңиздер менен туугандар. Буюрса бизде кезектеги автоунаабыз Skoda Octavia 2016 жылкы 1.6 автомат коробкада туугандар. Состояниясы боюнча көрдүңүздөр, жакшы экен. Анан мына жерде мында карарып турат. Мына жерде мында байкасаңыздар, мен алысырактан тартып берейин. Да карарып турат. Ушул жагында шпаклевкасы бар экен. Эсине жолуксаңыздар, сүрөтүнү дагы көрсөтөт. Анан наркы крылосунда, сол жак алдыңкы крылода дагы ушундай шпаклевкасы бар экен. Наклейканы жаңы чаптатыптыр. Документ боюнча московский прописка. Ограничение менен страховкасы өзү 60 000 тегереги чыгып атыптыр. Кааласаңыздар, сразу переоформить этип аласыздар. Эгер оформление болсо, бизге кайрылып бересиздер туугандар. Полный пакет документке оформление, ГАИ, ПАИ, страховка менен бир 35 000, 40 000ге чейин кетип атат. Биздики Владимирский болуп калат туугандар. Так, машинанын состояниясы жакшы экен. Летний баллондо турат. Летний баллондор дагы өтө сонун состоянияда. Ички салон боюнча бул жерде алдыңкы эки айнек көтөрүүчү электрондук турду, электрический күзгү, подогрев, задний видтики, корректор фар, пробеги 474 000, штатный мафону, кондиционер, подогрев передние сиденья, автомат, коробка, чехолдору жакшы экен. Чехолдору жакшы. Мотор жагын ачып бериң туган. Так. Фарасында эмеси бар экен, жаракасы. Та, мына жерлери эмнеге мынтип кеткен? Же Octavia'лар ушундай болобу? Анан дагы бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн туугандар, эсиме келип кетти. Жанагы кечеги машинени Риодогу өзүнүн флагты сыйраган элем, наклейка боюнча. Нуркейджи деген наклейканы машинелердин аркасынан көрүп калган болсоңуздар, только эконом класстагылар, Solaris, Rio. Ошолорду сыйрып коюңуздар туугандар. Токтотуп, жакшына түшүндүрүп, ушундай болуп атат. Болбосо мага чалыңыздар. Биздин номерге чалыңыздар. Ушул видеонун аяк жагында болот. Бизге кызмат болсо дагы чала бересиздер. Мага чалсаңыздар, түшүндүрүп айтып, сейретип коебуз. Мотор жагы боюнча жакшы. Ушул жагында шпаклевкасы бар экен, мында сүрөттөн көрсөтөт хазайын өзү. Мотор жагы жакшы, оталып турат. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, туугандар. Оформленияга келген бир 50%, 60% машинелер бардыгы запреттүү болуп атат. Мунун себебин өзүңүздөр билесиздер. Мобилизациядан кийин бүт ИПшниктер качкан, историялары булганып штрафтын айынан, контрол болбогондуктан анан бүт баягы запретке түшүп калып атат. Ошон үчүн кандай жерден, кайсы убакта, кимден болбосун машина алганда историясыны сөзсүз текшертиңиздер. Запрет барбы, жокпу? Ошон үчүн кече бир 3-4 күн болду, бир өзүнүн кыргыз психурактуу эле бир бала келди. 800 000ге машина алыптыр. Хазайын айтыптыр, немеден чыгарып берем деп, запреттен. Бир чыгарыптыр, эртеси дагы түшүп калыптыр. Бияктан кече келди эле, текшертсек, машинанын суммасынан көп экен карызы. Сиздер дагы ошондой күйүп калбаңыздар. Мына ушундай туугандар. Баасы боюнча 560 000 плюс торг болот. Кааласаңыздар, оформление менен, кааласаңыздар, ушул страховканы жасатып аласыздар туугандар өзүңүздөргө. Кышкы дөңгөлөгү барбы? Кышкы дөңгөлөгү бар экен, зимдей. Карап көрөсүздөр туугандар. Сизден ыраазы болсуздар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.